Assalamu alaikum. Машина кеч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кезек эми Матиз уналарына келди. Кудай бурса ушул Матиз 1, Матиз 2, Матиз 3 бардыгын тең тарткан аракет жасайбыз. Ар биринен дегеним. 31 июль 2022 жыл аптагүнгө жекшемби Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Матиз 2ден батыра эле баштай берели анда. Kança oldu otatken? Bağısı? Bağısı kança oldu otat? 250 min. 2007. Özbekistan eken. Döngölöktörü жайык окшойт, протекторлар жакшы болду. Пробеги канча экен? 81 миң. Аз го. Кондиционер, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү, анан кийин музыканын динамикасы да бар экен, мындай атайын подиум кылып чыгарылган экен, жакшы. Гидравлика да бар анда. Комплектация жакшы эле. 250 миң сом дейт. Бул жакта чогулуп калыштыр. Айтмакчы, мына Diamond комплектациядагы Матиз. Diamond деп жазып коюптур, азыр көрөбүз. Матиз 2 Корея, ооба. Diamond экен. Эң жакшы немелерден бири Матиз 2лердин. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Мындай эко кожада подлокотник бар айдоочуда, кондиционер. Дагы кошумча Best 10 айырмасы бул ABS системасы да болот. Басым бирок билбейм мен. Анан комментарийде ушу Diamond'тарды көрүп калсаңыздар тартып коюңузчу деген биздин көрүүчүлөрүбүз бар. Ушул маалымат катары көрүп коюңуздар. 2005 автомат 703 91 05 27 номеринде экен ээси. Так, бунда баасы жазылган эмес. Могу Матиз 3'тү сурай берели. Канчада отасыз таксыр? 310 миң. 2007 коробка механика. Так, Кореябы? Европа экен. Так, бунда Европада айдоочуда коопсуздук жазуу бар экен. Алдыңкы жүргүнчүдө да кээ биркисинде болот. Алдыңкы айнектер электро көтөрүшчү, кондиционер бар экен, жакшы. 310 миң деп атасыз. Механика да эми, бул? Механика. Бул 310 миң сом. Так, туманниктер да бар. Комплектация начар эмес, жакшы эле. Канча деп атасыз? 180 миң сом. Матиз 2, Өзбекстан. Туманниктери бар. 2010. Так. Жөнөкөй экен, Эми бул жакта Матиздерди көрсөтөйлү. Матиз 2, 3 Европаны көрсөтөйүн. 2006 механика. Канча деп атасыз? Канча деп атасың мени? 300. Так, ошондо подлокотник бар экен, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, айнектери жөнөкөй айланмада, гидравлика болуш керек. Бар, 300 миң дейби? Мынакей ушул экен. Кайсыл мынабы? Матиз 2 Өзбекстан. Гидравлика бар дейт. Дөңгөлөктөрү ушундай жайкы, кышкы, бирок протекторлары жакшы, 4-2 ушундай куюлган дистерде. Так, телефон номери башкабы? Азыр айта кетемин. Калган жагынан жөнөкөй эле экен, айнектери жөнөкөй айланмада, өз жыл жаңырактарда жөнөкөй эле болуп чыккан. Анан кааласаңыздар ушундай, мындай неме болсоңуздар да болот да. Тюнинг кылып болсо болот, ооба. Чындыгында обшивкасы да как раз электропакетке ылайыкташтырылган. Жакшы. Пробеги 150 миң километр. Баасы канча болду? 250 миң. Телефон номери канча?
Қанша? 221 45 90 45. Мынауы? Аха. Матчиз 2 Өзбекстан, коробка автомат. Заводской автомат дейді. Айтмақшы, Кореядан көрі Өзбекстан автоматы баланады, маслинный болады. Ресурсы көбірек, қачайын чыдайды да еме. Дейді ошындай. Айдоочу да, алдыңғы айнектер электро көтөрүштө дегенім, кондиционер жоқ, гидравлика бар болуш керек. Пробеги 146 000 километр. Рейлинг бар. Баасы қанша олды? 220 000 сом. Номерін дағы жақшырақ. 12-ді айтып қойыншы, 776 100 800. Олда. Так, матчиздер айвай көп. Өткен каптадан да көйіп қалып тұр. Матчиз сатылды ба? Сатылды ба, сатылы лек бе? Жоқ, сатылы. Айт жариялап қойды анда. Матчиз 2 мұнандай көк мүк түсті олып тұрады, асмандай. Гидравлика бар екен, кондиционер жоқ. Так, центр замок пульту менен. Алдың қайнектер электро көтөрүштө, пробеги 104 000 километр. Жылы қанша? Жылы. 2006 ба? Басын қанша дедіңерлі? 250 000 сом. Телефон номер анда мұнакен да? Мұнаке. Мұны дағы ұшында елі матчиз тұрат. 2006. Телефон номер 508 25 54 25. Бұл қанша олы отар? Бұл дағы 250. Өкөтен оқшош екен. Бұнда да кондиционер жоқ, гидравлика, алдың қайнектер электро көтөрүш, Bir ғана кондиционер жоқ та отат. Анан. Қанша отас матчисте? Басы. Қанша? Так, мұна 2007 механика. Қанша дедіңіз? 270 000 сом. Так. Болды, өт отауыз. Даймонд ба? Да, бір даймонд шықты. Жақшы, екінші даймонд. Қазір қытар тотқаныма. Бұл да спрайт түсті олып отады. Корея. Даймондта 4 айнектен электро көтөрүштө, 10 капталы электро күзгү, блокировкалары менен, отуруштары ушундай кызыл, сары комбинированный кожада, рулю да ошондой. Так, пробегин айтып коюн айтмакчы. 231 000 километр. Коробка автомат. Телефон номер 772 94 00 00. Басы қанша ол бұны? 280 000. Жана ушул адамга караштуу экинчи матчиз. Матчиз 2 бул Корея дейт. MX деп турат го, Өзбекстан эмеспи? Жок, Корея. Автомат. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Так. Автомат, алдың қайнектер электро көтөрүш, кондиционер. Bunun басы қанша oldu? 230 000 сом. Diamond'ды қанша дедің еле? 280. 280. Жақсы эле. Oldu. Бағалып тұрмын әлі. Матчиз бирлер. Мындай қарағанда көрінбей атат, бірақ издеп табабыз. Ага чейиндағы айта кетейін, сіздер дағы Уна базарында сатып атқан біздің көрүүчүлөрүбүз бар болсо, Ош шаарындагы азыркы алгачкы саатта видеолорду көрүп атсаңыздар, ушул дал видеону биз базарда болгон болобуз. Биздин канал аркылуу дагы ушул унаңыздарды жарыялап сатсаңыздар болот. Биздин байланыш номерлер 500
57 06 59 06 жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Кызматыбыздан пайдаланыңыздар. Матчиз 2 Корея. Номер башка. Номер башка. 2003 коробка автомат, телефон номери башка дейт. Азыр ээсинен сурап билип берем. Эко кожа бул дагы. Мынандай под дерево вставкалары бар. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Мотор коробка жакшы. Мотор коробкалары жакшы, алды аркасы таза дейт кузовунда. Баасы канча болду? 250 миң кеми бар. Телефон номер 0777 0777 15 19 15. 15 19 15. Матиз 2. Бул Өзбекстан. Туманиктер бар. 2004 гидравлика, ГУР бар. 140 миң сом деп жазылып турат. Кондиционер да бар дейт. Телефон номери 706 851 951. Дөңгөлөктөрү да 4-тен кышкы, протекторлары жакшы абалда. Айнектери жөнөкөй айланмада экен, калганы кондиционер, гидравлика бар экен. Так, могу жерде Матиз 1. Матиз 1 силерденби? Канча болуп атат экен? 140 миң сом. 1998. Так, Корея экен да? Корея. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер, гидравлика бар. Ушундай Матиз 1. Так. Новесасындагы видеондагы уналарды дегеним азыр тарта кетем. Так, новесасына кирип атканда мындай Матизди жолуктуруп калып атабыз. Кызыл Матиз. Силерденби? Канча болуп атат? Корея 290 миң сом. Осы мындай дискаларда 2004. Көрүнүшү жакшы. Алды. Так, эми ишине кирели, ысыкта, ушундай салкында дагы жакшы болот өзү тартканыбыз. Бул жакта азыр намаз окуп аткан экен. Так, могу жакта дагы бир Даймондду көрүп атам. Көрүнүшү мунуку дагы аябай жакшы көрүнөт. Канча деп атасыздар? Же сатылды? Сатылды, жакшы. Биринчиден насип кылсын демекчимин алган адамга. Канчага кетти? 267 миң сомго. Жылы канча экен? 2004. Жакшы. Бир көрсөтүп болду. 267 миңге кандай ушундай Матиз болду экен деп. Так, моолары партрониктер беле. Менимче. Мындай рейлинг Матиз 3-түкү коюлуп тур. Мына көрдүңүздөр, пробегин айтып коеюн, калган комплектациясын жогоруда айтып кеткенбиз. Даймондтар эмнеси менен айырмалычылыгы бар. Көрдүңүздөр, 3-чү Матизибиз тартылган Даймонд комплектациядагы сатылыптыр 267 миңге. Жакшы, рахмат. Мына навесасында деле сатылышы кыйын, озун толтуруп эле тура беришет деген көрүүчүлөргө айтып кетейин. Сатылууда эми бул жакта көбүнчөсү абалы кичине жакшыраак, ошого жараша баасы да бир аз кымбатыраак болуп калат да. Канча деп атасыздар? 300 миң сом. Матиз 2 Өзбекстан без комплектация 2012 кыймылдаткыч көлөмү 1 куб. Жылы жаңы болгондуктан мынакей немеси фаралар өзгөргөн, сүрөттөрү, рейлинг бар. Кондиционер бар екен, анда бул максималдуу комплектация. Бесте мына. Көрдүңүздөр? Гидравлика дагы болот. $300 миң деп атат.
Биз дагы ушуну менен видеобузду жыйынтыктай беребиз. Башынан аягына чейин көргөн биздин азаматтарга терең ыраазычылык билдиребиз. Лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Ушул видеобузга жана башка көрө турган биздин каналыбыздын видеолорун дагы ушундай колдоп кубаттап коюшуңуздарды суранабыз.